2 күн мурун Кыргызстанда Кавасаки оорусу катталганы боюнча маалымат айтылган болчу. Борбор кала Бишкек шаарында бул ооруга шектелип 28 бала катталган. Алардын 15-нен оору аныкталып дарылоого алынган. Бул дарт өлкө боюнча жайылбайт деп кепилдик берүү кыйын. Мындан улам Ош калаасында да катталышы мүмкүн деген кооптонуулар бар. Азырынча мындай оору аймакта катталган жок. Ошентсе да бул боюнча медицина кызматкерлери даяр экенин Саламаттык сактоонун Ош облусу боюнча координатору Шаятбек Абдрахманов билдирет. Азыр биздин Ош облусунда бул оору катталган жок. Бирок бул боюнча бизде атайын Ош облустар аралык балдар клиникалык ооруканасында даярдыктар өтүлүп атат, окуу процесстери жүрүп атат. И ошол учурда мына биздин негизги биздин эң көп келген жер бул кабыл алуу бөлүмдөрү, поликлиникаларыбызда. И ошол жерде атайын баягы кечиктүүлүк тез жардам бөлүмдөрү бар. Ошол жерлерде атайын специалисттер окушкан, атайын курстардан өтүшкөн, ушул боюнча толук даярдыктар бүгүнкү күндө бар. Кавасаки оорусу көбүнесе жаш балдар арасында жайылган, бирок улгайган адамдарга жукпайт дегенден алыс болуу шарт. Мындан тышкары коронавирустан күчөгөн Кавасаки синдрому катары да айтылууда. Ооруга чалдыккан адам дене табы көтөрүлүп, оор абалга кептелиши мүмкүн экенин адистер белгилөөдө. Оору возрасту ылгабайт. Биринчиден Кавасаки оорусу бул системный оору деп аталып келген мурда. Бул баягы көпчүлүк учурда эле кожный высыпание, стенка сосудов высыпание чыгып, ошондой ооруларды менен кошо жабыркап келет. Бул Кавасаки оорусун бул азыр коронавируска байланыштырган себеби коронавирустун дагы бир ушул мутация болгон эле бир түрү деп айтып келип атышат да бул оорунучу. Лечениясы ал симптоматический лечение болуп атат. Ошол эле оорудун, например, суставной болсо суставтардын оору, тери ооруларына көбүнчө жабыркаса тери ооруларын. Ош санапит көзөмөл кызматы берген маалымат боюнча Кавасаки оорусу боюнча Саламаттык сактоо башкармалыгы тарабынан маалымат келип түшкөн. Бирок ошол эле учурда Кавасаки оорусун COVID-19 илдети менен түз байланыштырууга болбосун да айтышууда. Ал үчүн Кавасаки синдрому жөнүндө кенен маалыматка ээ болуу керектигин билдиришет. Кавасаки оорусу эмне дегенди түшүнүп алышыбыз керек да. Кавасаки оорусу бул эгерде 1 жаштан 8 жашка чейинки бала бир инфекциялык ооруну өтсө, инфекциялык оорудан өтсө, андан кийин иммунитети түшүп кеткенден кийин воспалениясы кан тамырларга өтүп кетишкенде ошондой синдром Кавасаки деп айтылат. Бизге бул синдром Кавасаки оорусун контролдоо жолунда министерстводон приказ келген. Эгерде 1 жаштан 8 жашка чейинки балдардан ковид оорусу аныкталса, аларды катуу наблюденияга алып, кандай болду, состояниясы кандай, кай жактан жуктуруп алганы тууралуу маалыматтарын беришибиз керек. Бирок ошол эле учурда бул жерде ковид оорусун контролдоо негизинде келген бул нерсе. Маалымат үчүн айта кетсек, учурда Кыргызстанда 20дан ашык наристенин абалы оор реанимацияда. Мындан тышкары коронавирустан күчөгөн Кавасаки синдромуна окшогон дартка шектелгендер 30га чукул болуп, 15-инде бул диагноз тастыкталган. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Нурньюс, Ош шаары.